Кечээ 23-мартта Түркияда кайрадан жер титиреди. Анын күчү 5,3 балга жеткенин аталган өлкөнүн жаратылыш кырсыктарды жоюу башкармалыгы АФАД билдирди. Видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону баса кетиңиздер. Акыркы жаңылыктар сиздер менен. Бул тууралуу чет элдик басмалар жазышууда. Кахраман-Мараш провинциясынын Көксүйүн районунда жергиликтүү убакыт боюнча саат 12:19 күчү 5,3 балга жеткен жер титирөө катталды деп айтылат мекеменин маалыматында. Маалымдалгандай, жер титирөөнүн очогу 7 чакырым тереңдикте жайгашкан. Эскерте кетсек, өткөн айдын башында 6 февралда таңга жук Түркия менен Сириянын аймагында очогундагы күчү 7,8 балга жеткен катуу жер титирөө болгон. Жаратылыш кырсыгынан Түркиянын бир нече шаары кыйроого учурап, көптөгөн курмандыктарга алып келген. Түрк бийлиги 50 миңден ашуун адамдын өмүрүн алган жер титирөөнү кылымдын катастрофасы деп атаган. Кара Балта шаарындагы үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз болуп жаткан 16 жаштагы Акбермет Жорокулова изделүүдө. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Билдирүүгө ылайык, Акбермет Жорокулова ушул жылдын 26 февралында саат 13:30 чамасында Кара Балта шаарындагы өзү жашаган үйдөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз болууда. Белгилери бою 165-168 см, орточо дене түзүлүштө, чачы кара, көзү күрөң. Кийген кийимдери ак жакалуу кара куртка, капюшону бар, кара свитер, кара шым, бутунда ак ботинка. Урматтуу жарандар, кимде Акбермет Жорокулованын жүргөн жери боюнча кандайдыр бир маалымат болсо, Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн нөмөт бөлүмүнө 03 13 3 51 84 0312 22 15 58 0701 20 31 02 телефондор аркылуу кайрылсаңыздар болот.